улуулардан озунуп кресло талашканың жарабайт. Булардын бул кылганы бизди шайлоодон баш тартыла деген. Мен сиз айткан сунушка макулмун. Баягы эле адамдар келип, өздөрүнө ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алып, 10 бөлүмдөн турган тарбиялык мааниси терең, улуттук идеологияны камтыган Ата эне тилеги сериалы 23 январдан тарта улуттук 1-каналдан көрсөтүлүп баштады. Мен айтып атпайм, эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Ар бир ата эне уулум кызым чоңойгондо эл керегине жараган, өлкөсүн дүйнөгө даңгазалаган, биз сыймыктанган инсандардан болсун деп тилек кылат эмеспи? Мына ушундай ак тилектүү жаштарыбыз билимге, илимге умтулуп, мекенин сүйүп, эл жерине ак кызмат кылсын деген чакырыкты таштаган Ата эне тилеги сериалы режиссер Эрмек Казыбековдун алгачкы эмгеги. Патриоттук жанр тандаган себеби ар бирибиз эле мекенде жашап аткандан кийин ар бирибиздин бир кандайдыр бир салымыбыз болуш керек. Бул эң чоң салым. Бул шайлоо темасын кылдык. Ошо шайлоодо жок дегенде добушубузду сатпастан туура чечим чыгаралы, туура тандоо жасайлы. Айрыкча жаштар илимге, билимге умтулалы. Ким дос, ким душман экенин жакшы билели деген багытта бул тасманы тартууну туура көрдүк. Бул тасмада жалпысынан 20-30га жакын баш каармандар бар. Андан сырткары массовкада ойногон өзүнүн окуучуларыбыз, жалпы актерлук состав кенен болду. Негизи эле биз Залкар Продакшн студиясы түптөлгөндөн бери ушундай улуттук идеологияга басым жасайбыз. Ар бир тасмабызда кандайдыр бир коомчулук үчүн, көрүүчүлөр үчүн бир пайда болсун деп. Бул сериал келечек бир күн келет тасмаларын тарткан чыгармачыл топтун жаңы эмгеги. Бул чыгармачыл топ дайыма кыймылда күжүрмөн эмгек жасап келишет. Мынакей өзүңүздөр көргөн студияда дайыма жагымдуу атмосфера. Залкар Продакшн студиясынын бир канча иши дал ушул жактан бүтөт. Себеп дегенде основной монтажды биз ушул жактан жасайбыз. Андан сырткары дубляж, үн коштоо кызматы да ушул жактан аркалайбыз да. Дал ушундай өзүбүздүн окуучу кыздарыбыз, балдарыбыз, актерлор келип ушул жактан озвучка кылып, Селчук Кагынаты деген чоң серияны 40 мүнөттөн 70 серияны биз дал ушул жакта даярдаган болчубуз. Анан азыр дагы кийинки чыга турчу тасмаларыбыздын иштөө процесси, монтаж ушул жакта болот. Биз кино тартуу учурунда материалды кечинде тартып келип, дароо монтаждаган учурлар болуп калат да. Кайсыл жагында эмне жетпей атат экенин көрүп, ошол себептен азыр бизге эң чоң кызмат кылып аткан ушул 2 компьютерибиз. Бул болсо биздин чакан бөлмөбүз. Бул жака биз ошо киного керектүү кандай формалар болсо, реквизиттер керек болсо, бардыгын ушул жака сактайбыз. Анан 80% жумуштун баары ушул стөлдүн үстүнөн бүтөт. Кичинекей стөлүбүз бар. Баарыбыз тең кызыл чай ичкенди жакшы көрөбүз. Ошо чай үстүндө баарыбыз тең дал ушул мына бир күн келет, келечек бардыгын ушул жака жазып алган соң, ушул жактан чийип, оңдоп, түздөп, ушул жак бурчту бардык актерлор биз менен иштешип жүргөн адамдарын билет. Ушул жака отуруп алып, кеңешип, оңдоп түздөйбүз. Күн түн дебей кызуу эмгектенген чыгармачыл топ 10 бөлүмдөн турган сериалды 25 күндө тартып бүтүшкөн. Бир гана тасмаларды тартпастан студияда эфирлерди уюштуруп, кызыккан жаштарга актерлук чеберчилик сабактарын үйрөтүп, жаңы жүздөрдү даярдап келишет. Бул жакта биз ошо актерлук кесип боюнча балдар тарбиялап келебиз. 14 жаштан өйдө. Бул жакта ар кандай студенттер келет, жеке ишкерлер келет. Айтор убагында аткара албай калган кыялдарын орундатуу үчүн келгендер бар. Мен киного тартылам, жылдыз болом дегиси келгендер бар. Жөн гана мен уялып атам, өзүм оюмду толук айта албай атам дегендер бар. Айтор ошол жактан дагы жаңы жүздөрдү, жаңы кадрларды даярдап, ушул жактан жетиштиргенге биз дагы колдон келишинче салымыбызды кошуп атабыз. Кыргыз сериалын өнүктүрүү, жаңы нукка көтөрүү башкы максаты болгон Залкар Продакшн студиясы алдыда дагы сериал тасма тартууну пландап жатышат. Ушул жылдын эсебинен Залкар Продакшн студиясы бир толук метраждуу тасма, лирикалык «Сени сүйөм» деген. Андан сырткары улуттук канал менен биргеликте «Достор» деп баягы студенттик күндөр жөнүндө тарталы деп сериал пландаштырып атабыз. Андан сырткары 2 чоң телевизионный проектибиз бар.
бул дагы ушул окуучулар менен ушул жактагы командабыз менен чогуу биргеликте тартылат. Азырынча аттарын ойлонуп атабыз, бирок экөө тең баягы сырттан тартылчу реалити шоуга жакыныраак программалардан болот. Нурай Шарабидин кызы, Мырзабек Мамбетов, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.